Сузак районуна караштуу номер 97 Багыш агай мектеби болот. Багыш агай мектеби айылдын ардагери, ошо согуштун ардагери Багыш агайдын атына коюлган мектеп. Мектептин Арис тарабынан курулган. Ошондой эле мектебибиздин директору Мусабаева Аксана эжеке. Эжекебиз жаш, тажрыйбалуу. Мектебибиз дайыма ийгиликтерге жетишип келет. Олимпиададан калбайбыз. Дайыма олимпиадаларга барып, ийгиликтерди жаратып келебиз. Мектепте 15 мугалим эмгектенет. Бардыгы жогорку билимдүү, өзүнүн иштерине так. Өзүм болсо бул мектепте ошо кыргыз тили адабиятынан сабак берем. Окуучуларыбыз бардыгы жакшы, ынтымактуу, ийгиликтүү. Саламатсыңарбы балдар? Биз кечээ билимканага олимпиадага барбадык беле? Мына ошол олимпиададан биз жакшы ийгиликтерге жетишип келиппиз. Мен силер менен аябай сыймыктанып атам, кубанып атам. Биздин окуткан мээнетибизди текке кетирбестен мына сонун кылып ийгиликтерге жетишип келдиңер. Силердин жакшы окуганыңар биринчиден биздин Багыш агай мектебинин атын чыгарып атасыңар. Анан дагы эң негизгиси биздин жакшы окуганыбыз өзүбүздүн ата мекенибизге, Кыргызстанга кошкон салымыбыз. Келечекте силер жакшы окуп, жакшы ийгиликтерге жетсеңер, Кыргызстандын бир чоң адамы болуп, Кыргызстанга кандайдыр бир жаңы нерселерди ойлоп таап, эң эле болбогону мына мугалим болуп, чоң-чоң ийгиликтерге жетишсеңер, силердин мына кошкон салымыңар ушул болот экен. Силер дайыма тартиптүү, ынтымактуу, биримдиктүү болсоңор, ушундай ийгиликтер силерге дайыма коштоп, кубаттап жүрөт экен. Биз силер менен дайыма сыймыктанабыз. Силерге аябай чоң рахмат айтам. Ушул мектептин атынан, мектептин окуучуларынын атынан, мугалимдердин атынан силер ушундай жакшы ийгиликтерди алып келгениңер үчүн мен силерге сыймыктанып атам. Рахмат. Айзат келгиле. Жүргүлө кеттик. Үйгө барып жакшылап дарайланып, жакшылап окуп келесиңер. Орус тилинен дагы, тарыхтан дагы олимпиадалар болот экен. Ошол китептерди да окуп, ага дагы даярданып жүргүлө. Бир эле кыргыз тили адабиятка эмес, бардык сабактардан ийгиликтерге жетишерсиңер. Аябай жакшы. Окуйбу? Алгебра, математикадан. Мен өзүм жөнүндө айтып өтсөм, өзүм ушул Каралмага келин болуп түшкөм, ошо 1992 жылы келин болуп келгем. Анан өзүм биринчи ошол медициналык медучилищаны бүткөм, ошол медсестра болуп. Анан мен бул жерге айылга келин болуп келгенде, ал убакта мындай орун болгон эмес мен иштегени. Анан кийин иштейм мен, үйдө отурбайм деп ошо аракет кылып, ошо жолдошума айтып, мен окуйын деп анан ошо мугалимдик жакка тапшырып, ошо сырттан окуп бүттүм. Ушу мектепте кыргыз тили адабияттан сабак берип атам. Үй бүлөбүздө болсо 5 балам бар, 2 кыз, 3 уулум бар. Каралма болсо өзүнчө эле бир кооз жер, өзүңүздөр көргөндөй бейиш. Бул жерде бардыгы таза, жаңгак, алма, алча дегендей. Деги эле жемиштин түрү бар бизде. Кайсы жемишти кааласаңар деле мына ошол жемиштерди тапсаң болот да бул жерде. Анан жайкысын, булар бардыгы бул тараптар жыш, токой. Анан жайкысын дагы дем алганга дагы аябай сонун, мындай өзүнчө бир керемет да бул Каралма. Мектеп жакын үйүмө. Эртең менен эрте саат 5-те туруп эле ушул үйдөгү үй жумуштарын бүтүрүп, үйдөгү кожоюнга жардам берип алдым жетишинче. Анан ушу саат 7:30 мектепке көздөп жөнөп, анан мектепте ошо саат 4:30 иш бүтөт. Кайтып келип эле ошо үйгө жардам бермей, үйдүн дагы тирилигин токтотуп койбостон бир эле мектепке чуркай бербесин, үйдүн дагы тирилигин кошо алып кетебиз. Үйдө дагы бизде жумуштар көп. Күнүгө бизде канча 800-900 ушундай жумуртка алып турабыз. Ошол 1000 тоок болсо 1000 тооктун баары эле туй бербейт. Балды андай деле неме кыла бербейм. Балын алганда гана жардам берем, тартышам. Көбүнчө эле буну балдарым ошол
кожоюн өзү карайт. Биз андай эле жагына барып эме кыла бербейм. Ошол бизде. Мына азыр үйгө келдим. Азыр үйгө келип, ошо чай ичип алып дагы ошо үй тирилигине жардам берем. Жеттимби? Нону жакпайсыңарбы, Кененбай? Тездетип. Мен иштен келгенден кийин гүлдөрүмө бир сыйра карап коем, булардын суусу барбы жокпу. Гүлдөрдү өстүргөндү жакшы көрөм. Эң жакшы көргөн гүлдөрүм ушу гиран. Себеби булар тынбай гүлдөп турушат го. Гирандын менде азыр 5 эле түрү бар. Өзү негизи 7 түрү бар дешет, бирок менде 5 эле түрү бар. Мына декабрис. Бул да жакшы гүлдөйт. Үйдө өзү жытын буркуратып лимон өстүргөн жакшы да. Үйгө кирсең лимон жытанып сонун болуп турат. Анан мунун гүлдөрүнүн да жыттары сонун. Өзүнчө эле лимон жытанып гүлдөрү да азыр гүлүн төбүп калды, түйүп. Кандайсыңар? Канттыңар? Менин ошол мектепте иштеген мээнетим мындай грамоталарым, дипломдорум, сертификаттарым ушулар бар. Сарай салып ал жакта 1000 тоок турат. Ачып көрсөтөйүн силерге. Бул жерге, бул сарайга бир эле караган адам кирет, андан башка адам кирбейт. Анан бул жерде биздин өзүбүздүн формабыз бар. Киргенде муну кийип киребиз. Бул жерде токум, жем турат. Бул жагында 1000 тоок турат. Мына буну мен өзүм Оштон алып келгенмин. Хайлансони деген парода. Биздин өзүбүздүн толу район болуп, толу айыл болгондуктан башка жактан Казакстандан, Бишкектен келген тукумду жегенден көрө жергиликтерге беребиз. Ушуну өзүм ойлоп кызыктар болуп жасагам. Биринчи баштаганда ошо 500 тоок салдым эле. Кийинки жылы 1000 тоокка салдым. Мына установкалардын бардыгын өз колум менен орноткам. Буякта вентилятор турат, муздаткычтар берде. Демно суусу, бул жерде акур бар эле. Азыр акурларды эшикке алып чыгып, буну биз азыр бир сырай ремонттоп, кайрадан жаңы тоок алып келип салабыз. Ошого бул жерде азыр бошотуп, бул жерди дезинфекциялап тазалап аткан мезгилибиз да, азыр кезибиз. Эгер кызыктар болгондорго түшүндүрүп кетсем, мына бул 1, 2, 3, нары жагында 3 бир комплекти болуп эсептелет. Бу жерде 5 комплекти бар, ушундайдан. Сеткадан турат, 5 комплектиге 480 тоок батат. Бул суу системаларын, светтерин, бунун ичиндеги мына окшогон текшерип тура турган термометрлер турат. Ошол ортолукка коебуз. Канча температурада туруш керек бунун? Ысыгы болуш керек, канча суук болуш керек? Ушунун бардыгын ушул жерден келип биз контролдоп турабыз. Анан бул суу системасынын өзү постоянно мындай кылганда, тоок чокканда тамчылап турат. Бул суу туруш керек дайыма. Бул жерде акур бар, акурларын алып чыгып азыр ремонт кылып атабыз. Бул суу системасы турат. Бул жерде бочок турат, 200 литрlik. Бул жерде 10 литрден система турат. Бул системада суу түшүп, постоянно бул тоокто суу барып турат да. Шартыбызга жараша ушу азыр 1,5 миңге чейин ошо тоок кармайбыз. Биз эми толуу район болгон үчүн көбүнчө ушу мал чарба менен, бал чарба менен, ушундай тоок чарба менен алектенебиз. Бизде ушу лескоз болгон үчүн биз ошол жерде алмасын теребиз, алчасын теребиз, ит мурутун теребиз, жаңагын теребиз. Ошолорду терип, кургатып, сактап, ошо менен биз тиричилик кылып, ошону пайдаланабыз. Бир эле биз ушу токойду карап отура бербей, ушу балчылыкты, ушу тоок чарбасын, сайда балык кылдым эле, балык чарбасын аз да болсо ушу өзүмдүн семьяма, азыр өзүңүздөр билгендей,
баардык эле жаштар мигрант болуп Россияга кетип атат, ал жака кетип атат, бул жака кетип атат. Ушу өзүм балдарым ошол жака барбасын, ушактан тапкан пайданы бул жерде деле тапсын деп ушуларды ойлоп таап, мана ушу элге да кичине жардамыбыз тийип атат деген ниет менен кылып атабыз азыр. Балдарым өздөрү жардам беришет, карашат. Мен зооветеринарный техникумду бүткөнүм үчүн айыл чарбасына түшүнүгүм кеңири. Ошондон мал кылып, бал кылып, анан ушу ток чарбасын кылып, эми азыр секин аракет кылып атам, балык чарбасын кылайын. Бул балыкты да кылып койсок, пайдалуу нерсе болсо керек деп бир азыр көл кылганмын. Көл кылып балык салганбыз. Эми аны да өжүрүн берип калар деген үмүттөбүз. Бардык нерсенин де кылганда эле бардыгы болуп кетпейт. Ар нерсенин өзүнүн менети бар, орсулугу бар, түйшүгү бар. Түйшүгү жок нерсе болбойт. Ошо түйшүккө туруштук берсең, чыгымына туруштук берсең, кылсаң, акырын өзүрү болот дейм.